Учурдагы кооптуу абал коронавирус көп жайылып жаткан чакта жашкары дебей баары иммунитетин чыңдап, көтөрүп жүрүүгө милдеттүү. Күнүмдүк колдонгон азыктардын кайсынысы иммунитетти бат көтөрөт жана аларды кантип туура колдонгондо эффективдүүлүгү көбүрөөк болот, алдыда маалымат беребиз. Адам жаныбар болобу? Баарында иммундук система бар. Башкача айтканда организмде тамак аш, аба, кесилген тытылган терибиз аркылуу кирип кеткен генетикалык бөтөн заттардан вирус, бактерия, козу-карын сымалдар, мителерден коргоп турат. Иммунитетти бат эң жакшы көтөргөн азыктардын 5 түрү. Грек жаңгагы калориялуулугу жагынан ал эттен ашпаса калбайт. 75% майдан турат. Ал эми витаминдүүлүгү жагынан цитрус жемиштерине салыштырмалуу 50 эсе жогору. Мына дал ушул сапаттарына жараша грек жаңгагы акылдын азыгы деп аталып, мээнин жана акыл эсти жакшы иштетүүгө эбегейсиз жардамын тийгизет. Муну көбүрөөк жеген жагдайда кандагы холестерин дагы азаят, иммунитет көтөрүлөт, жугуштуу жеңил ооруларга каршы туруштук берүү жаралат. Физикалык чарчоону басаңдатууда да грек жаңгагын жеп койсоңуз болот. Кичинекей балдар күнүгө 5 чейин, ал эми чоңдор 7 чейин жеп туруусу шарт. Жер жаңгак. Жер жаңгактын курамы белокко жана ниацин аттуу витаминге бай. Ошол үчүн ал нерв системасынын, жүрөктүн жана боордун иштөө жөндөмдүүлүгүн жөнгө салат деп айтылат. Ошол эле маалда жер жаңгак организмде клеткалардын жаңыланышына, өсүшүнө шарт түзөт. Кандагы холестеринди азайтат, заара кубалоочу сапатка ээ. Аталган жемиш эс тутумду, көңүл бурууну жакшыртат. Анын башка жаңгактардан айырмасы адамды семиртпөөчү касиетке ээ. Жогоркудай максаттарда пайдалангысы келгендер бир күндө 30 даанага чейин жер жаңгак жей берсе болот. Эскертүү: жер жаңгакты куурулган түрдө гана жегенге болот. Себеби анын чийкиси ууланганга же күчтүү аллергияга чалдыктырат. Мисте. Жаңгактардын адамзатына биринчи белгилүү болгон түрү. Муну 10 миңдеген жылдар илгери Сирияда жана Иранда өстүрүшчү. Мистенин мөмөсүн түндөп чогултушат. Болбосо күндүзү анын жалбырактары күндүн таасиринен улам зыяндуу эфир майларын бөлүп чыгарат. Бул жемиштин курамында деле пайдалуу заттар көп. Алар жүрөк кан тамыр тутумунун иштешин жөнгө салып, өнөкөт чарчоону жазып, адамга күч-кубат берет. Андагы В6 витамини, магний, калий, фосфор элементтери сөөктөрдүн бекем болушуна, кан тамырлардын нормалдуу иштешине өбөлгө түзөт. Бадам. Бадамдын ачуу жана таттуу деп аталган 2 түрү бар. Ачуу бадамдын курамында эфир майлары көп болгон үчүн аны көп деле колдоно беришпейт. Ал эми таттуу бадам чындыгында даамдуу жана пайдалуу. Анда омега-3 кислотасы, магний жана калий көп. Ошол үчүн аны жүрөк жана бөйрөк ооруларынан жабыркаган жагдайда көбүрөөк жеш керек. Ошондой эле бадам тамак сиңирүүгө, ичегинин өз нугунда иштөөсүнө жакшы жардам берет. Анда тиштердин, теринин жана чачтын сапаттуу болушуна керектүү кальций, фосфор жана В2, В3 витаминдери бар. Мунун бир күндүк нормасы балдар үчүн болгону 2 даана болсо, чоңдор үчүн 7-10 даанага чейин болот. Экинчи иммунитетти көтөрүүчү азык бул сарымсак. Курамында натрий, калий, кальций, магний, кремний, фосфор кислотасы, С, Д витаминдери, эфир майы жана башка 400дөн ашуун ар кандай пайдалуу кошулмалар бар. Дарылык касиеттери: ашказан ичеги ооруларына дава, заара кубалоочу касиетке ээ, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат, артериалдык кан басымды түшүрөт, жаратты айыктырат, микробдорго каршы турат, холестеринди түшүрөт, канды суюлтат, суук тийүүдөн сактайт, иммунитетти көтөрөт, А витаминозго жана башка ооруларга эң жакшы. Мурун бүтүүдө жана көк жөтөлдө бир нече тишче сарымсакты майдалап, бир күндө бир нече жолу жыттаңыз. Жөн гана искеп койбой, анын жыты менен дем алуу сунушталат. Ангинада 2 тишче сарымсакты майдалап туруп, 1 стакан кайнатылган жылуу суунун үстүнө куясыз. 1 саат демдеп коесуз да андан соң
тундуруп алып, маңызы менен тамагыңызды чайкасаңыз эң жакшы натыйжасын берет. Жөтөлдө 1 чай кашык сарымсактын ширесин 1 стакан жылуу сүткө аралаштырып, бир күндө 2 маал ичиңиз. Сасык тумоонун алдын алууда сарымсакты жанчып, 1 кабат марляга ороп, мурдуңуздун үстүнө коюңуз. 3. Имбир тамыры. Имбир иммунитетиңизди бекемдеп, тамак аш сиңирүү жолдорун жакшыртып, жана түрдүү ооруларга каршы күрөшүүчү өсүмдүк. Ошону менен катар имбирдин тамыры да иммунитетиңизди алсыратпай, сергек кылып, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Имбир өсүмдүгү башыңыз ооруганда, суук тийгенде, сасык тумоого чалдыкканда, керек болсо булчуң эттериңиз ооруган учурда да көп жардам берет. Бул өсүмдүктүн курамындагы пайдалуу заттар денеңиздин оорук сунуусуна жол бербейт. Имбирди күндө пайдалансаңыз, иммундук системаңызга да таасир этет. Анткени анын курамында иммунитетиңизди бекемдеп, көптөгөн илдеттерге каршы күрөшүүчү антиоксиданттар бар. 1 стакан имбир чайынын өзү мээнин кан айлануусунун бузулушунан сактайт. Ошондой эле имбир кан айлануу системасына да пайдасы мол. Ал сиздин организмиңизди витаминдер менен минералдарга байытат. Имбир чайы сасык тумоону козгоочу вирустарды өлтүрөт. Ал эми ал чайды кандай даярдайт десеңиз, 1 стакан сууга 4-1 чай кашык майдаланган имбир, 4-1 чай кашык куркума, бал керек болот. Даярдалуу жолу: сууну кайнатып, ага имбир менен куркуманы кошуңуз. Жакшылап аралаштырып 10 мүнөткө тыныктырып коюңуз. Андан кийин бал кошсоңуз болот. Суусундук даяр. Имбирден чай жасап ичүүнү адатка айландырыңыз. Бул суусундук сизди ар дайым сергек сездирип, түрдүү оорулардын алдын алат. 4. Лимон. Лимондун ширеси эс тутум начарлаганда, ашказан ичеги, таш пайда болгон ооруларда, организмдин зат алмашуу процесси жоголгондо, геморройдо, лихорадка, суук тийген абалда таасирдүү жардам көрсөтө алат. Мындай ооруларда жарым стакан кайнак сууга 0,5 лимондун ширесин кошуп, күнүнө 2-3 жолудан ичсе болот. Ошондой эле жаңы жемиштерге лимондун ширесин кошуп, тузу жок салаттарды жасап жесеңиз да жакшы. Ангина жана ооздун көңдөйлөрүндө, тамакка суук тийген ооруларда оозду сууга кошулган лимондун ширеси менен чайкаган таасирлүү. Эгерде ангина жаңы башталган болсо, чийки лимонду өзгөчө кабыгын майдалап чайнап койсоңуз мыкты жардам берет. Андан кийин лимондун кислотасы оорулуу жерлерге таасир бергенге чейин 1 саат бою эч нерсе жебеңиз. Ушул эле көрүнүштү 3 сааттан кийин да кайталап коюңуз. Сасык тумоого кабылганда, чайга 1 чай кашык бал менен лимонду кошуп, ичкенде дароо таасири байкалары баарыбызга белгилүү. Ошондуктан лимонду оорулардын алдын алыш үчүн суук түшөрү менен эле активдүү колдоно бериңиз. Ал эми сасык тумоо болгон учурда сөзсүз түрдө дасторконуңузда болуусу шарт. Эч бир адам ооругусу келбейт. Анткени ооруганда жаныңыз кыйналганы аз келгенсип, көп көйгөйлөр жаралышы же бир топ акча кетиши мүмкүн. Андан тышкары жумушка же мектепке бара албай, же үй бүлөбүзгө кам көрө албай калабыз. Ал эле эмес, башка бирөөнүн бизге кам көрүшүнө муктаж болуп калышыбыз ыктымал. Бир китепте жазылгандай, дарыланууга караганда алдын алуу жакшы. Бирок кандай кылсак да айрым оорулардан кача албайбыз. Албетте буга иммунитеттин төмөндөшү себеп болот. Ошентсе да оорубуз өтүшүп кетпеши үчүн жана айрым оорулардын алдын алуу үчүн жогорудагы иммунитетти көтөрүүчү 5 азыкты дайыма колдонуп жүрүңүз. Андан сырткары бизди түрдүү ооруларга тушуктурган нерселер бар. Алардын бири тазалыкты сактоо керек. Мейо клиникасы кеңеш кылгандай, кол жуу ооруга чалдыкпоонун жана оорунун жайылышын токтотуунун эң жакшы жолу болуп саналат. Кир колубуз менен көзүбүздү, бети башыбызды, оозу мурдубузду кармасак, сасык тумоо, COVID-19 сыяктуу ооруларга оңой эле чалдыгышыбыз мүмкүн. Ошондуктан андай ооруларды жуктурбаш үчүн колду дайыма сабындап жууп туруу зарыл. Андан сырткары туура тамактануу. Туура тамактанбай туруп, чың ден соолукта боло албайбыз. Ал эми туура тамактаныш үчүн пайдалуу жана түрдүү азыктарды рационго кошуу зарыл.
кумшекерди, каймак, майларды көп колдонуу ашыкча салмактуулукка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан таттуу суусундуктардын ордуна суу ичиңиз. Таттуулардын ордуна жемиштерди көп жеңиз. Тузду өтө көп колдонуу да кан басымды жогорулатышы мүмкүн. 4. Көбүрөөк кыймылдап туруңуз. Ден соолукта болуш үчүн куракка жараша кыймылдап туруу керек. Кыймылда болуу үчүн спорттун сиздерге жаккан түрүн тандаңыздар. Физикалык күчтөрдү талап кылган иштерди жасаңыз. Мисалы баскетбол, теннис, футбол ойносоңуз да болот. Ылдам бассаңар, велосипед тепсеңер, сууда сүзсөңөр, чуркасаңар, отун жарсаңар же башка аэробикалык өнүгүүлөрдү жасасаңыздар болот.